Жыл башынан бери паракорчулукка каршы күрөшүүдө жеткиликтүү иш алып барбаган 19 мамлекеттик кызматкер дисциплинардык жазага тартылган. Ал эми былтыр башкы прокуратура жүргүзгөн текшерүү учурунда 84 жетекчи жоопкерчиликке тартылып, 5 адам административдик айыпка жыгылган. Анткени 2015-жылы бекитилген план боюнча коррупцияга каршы күрөшүү үчүн 35 программа ишке ашырылышы керек болсо, анын жарымы гана аткарылган. Жеткиликтүү иш алып барбаган мамлекеттик органдардын тизмесине саламаттык сактоо, финансы, ички иштер, билим берүү жана илим министрлиги сыяктуу мекемелер кирген. По поводу проекта решения Коррупцияга каршы күрөшүүгө багытталган чечимдин долбооруна ылайык билим берүү жана илим министрлигинде жетишсиз чара көрүлүп жатат дедиңиз. Бирок биздин мекеме социалдык тармакты камтыйт эмеспи? Мисалы, мектепте эле 1 миллион бала билим алат. Кээ бир калк көп жашаган аймактарда жашаган окуучулар инфраструктуранын жоктугунан кыйналып келишет. Ал эми балдарды электрондук кезекке тургузуу мектеп окуучулары арасында бүткөрүлдү. Муну менен жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органы иш алып барат. Бул убакытты ала турган процесс. Ушундай сын пикир укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин дарегине карата да айтылды. Экономикалык кылмыштар менен күрөшүү, баңгизаттарды көзөмөлдөө, бажы кызматы жана ички иштер министрлиги коррупция менен жеткиликтүү деңгээлде иш алып барбай жатканы белгиленди. Деги эле коррупциялык схемаларды түгөө орду менен жок кылууда мамлекеттик органдар тыгыз иштешпей жатат дейт коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров. Мен бул жерге мамлекеттик органдардын ар бир план боюнча бири-бири менен биргелешип иштешүүсү керектигин көрсөтүп коюу керек деп ойлойм. Балким кайсы бөлүм кандай иш алып бара турганын тактап берүү керек. Ошондой эле процесске жоопкерчиликтүү жетекчиликти аныктап алуу зарыл. Анткени мамлекеттик органдар тыгыз иштешпей жатышат деп айтып эле келебиз. Бирок бул ишке ашпай келет. Отурумдун соңунда координациялык кеңеште талкууланган 3 негизги маселе боюнча сунуштар кабыл алынып, ал эми өкмөт бул боюнча август айында атайын жыйын өткөрмөй болду. Нурзада Сыдыкбекова, Аскат Ибраимов, НТС.